Kızım, su, kızım, su, kızım. Qargan mastан. Su деп қақшап атып, мұнда төгіп тұрсың. Өчіңдеріне идіштен алайын дедің бе? Тұр. Үші атам өле дейсің. Сал қолды бәк. Қимылдасаңа жаның бар бұ? Қайтыр. Жат. Дағы не? Su. Дағы жалдырай түссің кішіне. Su. Су бұ. Мына су. Жаның бар ма? Қолыңды сұнып, өзің алып іч. Ұқтың бұ? Enedem, tigi talalap жүрген балдарына барын айттым. Біреуің жооп берді. О, сен өлім алдына жатат десем дешеншпен. Анан жиним келді да, енеңере өлді, тезірек келгіле деп хабар жөнді. Ене, эми көресің о, сөзі жеткізет. Чыда, енеке, сен сөз саяғасың. Айықпағанда аяқы бармағыл енең. Андан көрі айтшы. Жанағы бизнесмен чалша ағаларың. Чойоке қатындар менен келсе, емне қылып құнықтойбыз я? Тиги қороды жалғыз қороз соябыз. Көтөй, ошол жалғыз қороз сенің көзге көрініп қалды, Эмне, сенің ағаларың қорозды сорпосын ішпесе, ичегілер жабышып, спайка бол өлгөн атып тұр ма? Көрсөң ай, мұнтым әлі өздігін өлі қалған. Балдышам, жағымды баршы. Анам 100 грамм берші, ой, içim атышып жатыр.
Самогоның не важно болып қалды. Мұрын құсы ішінде өрттеп жіберсін. Бұның жөн еле су. Емне, шенбейсің. Емне, ішіп көрші. Son nele oluptur. Gerek bolsa uşul samaş biz nüyülerini bağıp çıtadı. Men dagı o sen çal ölügenin janında otura verip sodam dagı жүрбөй kaldı. Emnege senin ağaların gelip bağışpaydı ya. Je үйүнө alıp ketişpeydi. Biz tümeli gününe gümüş, ayına altın tağıp жатқансып. Болды сен мына алайық. Қайрадан баштадың, сайрап. Асылы қалғылы мен едім. Андан башқа кіші жоқ. Бәрі менде қалпайды одан бия. Ay менде нервім бүтті. Ойнең бұрайын, ұлы алқаш қаттың. Әміне өліп бұратасың. Алқаш деп қойдай. Мені сенден енден кемия. Ертең білен кетесің, кешінде мас болып келесің. Же қолыңда келеде кесім наным жоқ. Чарчадым мен дағы. Мен дағы еми сау оқшып, гүлля кетем. Емне дедің? Ойнең бұрайын, ұлы. Дағы деле қылып жатасың ару. Кетсем деле ушул қырғын, келсем деле ушул қырғын. Тентіміш. Bir жұмадан бері қайдан жүресің? Де сен дағы мұны енең оқшап. Сөйлеме! Сөйлеме мен қызыма. Аса оқшап бекер бос болған жоқ. Ал дегенде районда оқып жүреді. Рас алып келбедің ме қызым? Атаңдың бір туған сүрелері келсе, тіміне бар сынып қалалы. Сен келжіреген тоқтатып, ешітті қарашы. Машины тоқтауды оқшайды. Керек пе? Бар өзің бар, açып ал. Ay. İçine біреулер geçti оқшайды. Бас. Emi gayran göremem. Esmeran elekem ay. Elekem sıcadık be. Elekem ay. Hey botom, kempiringe tip türele turbayбы? Ақмақ. Баяғыда сен тамашаң. Соп-со жатқан кемпірді өлді деп. Ақмақ десең. Өлді десем келбет болсын ады, шын бұл. Кемпірді срочно операция қылбасақ, өлет дешті. Же бор тарты өзіңер келбесіңер. Ақша керек. О, ақшаңа жоқ болса, доллар менен бергілі. Қаяқтағы доллар, қаяқтағы ақша. Доллар емде көшеде шашылып жатыптыр. Доллар менен деч. Немесе мұндай. Ей, мен саған оқшап. Атамдың үйін, мал жайын, мұрас қалған емес. Менде деген еш нәрсе жоқ. Тура сөз. Біз тілерге оқшап, белен үйге, белен жайға келген емеспіз. Bir ele gün Борборда квартирада жашап көргүлөчү. Bir ele gün. Жеңе, сенің Борборға кім кетті деді? Өзің чояқтап, ақчыш болып. Байкеннің башын айландың. Мұртына сүрік салып жетіліп кетпедің біле? Көрдің бі? Еніңден айтып тұрған сөзін. Ей ақмақ, сен деген Мираға өйде қарап сөйлечі болбоғын. Сен тетеге жүдеміш, самогон сатқан айлан қарағанда, менің аяғым түбелік өйде. Түбелік өйде дечі? Әмне мен аялым аңгекте жатқан жүргөміш біле? Оқой. Деги мен емнемден жаздым я. О алкашының ел киши қатарына қошып жүргөнім үшін бі? Жете өлі сөлі болып жатқан енеңерді бұламық беріп бағып жатқан үшін бі? Опять край мені көм. Болды эми долланба. Андан көрө алдыгы жолуңду башыңдан жакшылап салынып алчы. Учурашпай эле уруша баштадыңар тууганда. 100 жылдык согуш бүтпөй койду го. Бул качандан бери кыйын болуп калган я. Кече эле мурдунун маңкасын тарта албай жүрбөдү беле? Кече деген кече, бүгүн деген бүгүн.
Атайға қарасаңай. Аңқылдап аттырдың эле өзі. Жеңе, мен бүтбеймі қызым қалды басыла елең. Қолға көтеріп келген бір сомың жоқ. Ана маға тімілі аңқылдап аттырыласың да, я. Әзиз ұқтың мұ сен келініңден айтып отқан? Мен саған жана айтпадым эле. Бұлар деген мал менен жүріп, мал болып қойған. Бас, кеттік. Камила, бас жүрі кеттік. Өз қайран енекем, ой, менің алтын енекем. Ақы енекемді жедік әріме. Атай, болды. Ай, Атай, өйін тұтатшы. Алтын енең тіптірі өлі тұрады. Жөнілі бізді қорқыту аттыр. Атай. Атай. Mene? Түсіне де өлелі екен. Айтып қойайын. Кімдегін тамаша қылса, менден соға албайды. Атай, телеграмманы мен жүргім. Мына мен. Шында енемді жақсы көрсең, ақша керек. Тезінен операция албасақ, өлет дешті. Өлі сөйлеген бір немлесін сойған жатшат. А врачтар немлер? Сойыш керек, ақша алыш керек. Аз врачың емес, өзім ақша жоқ. Алло. Азым мен бош жатқан біраздан иншалайын. Қанша керек? Мұратқа мен айтсаң, ошоның барын береді. Атай, башқа кішілерге дайым ақшаң даяр. Ал эми өзүнүн энебизге эч нерсе жок дечи. Атай, чын эле кемпирдин акыбалы начар. Бир буту жерде, бир буту көрдө. Бирдеке кылбасак болбойт го. Мени го билесиң. Ак үйдө иштейт дегени менен бул жерде өзүң билесиң да. Айтып қойайын. Менен бір тиын да шықпайды. Сен маған қарағанда өзің өле жашайсың, өліміс болып алып. Шаарда 2 квартираң, 2 машинаң, андан шығартеді қатының чоң дүкені. Ай, бизнесмен ул. Қаратып тұрып қалып айтпа. Ептеп-септеп жашап атсақ, бізге тиішпеген. А сен жөнің башқа. Сен деген қырғыздың миллионері дейді. Операцияға кетчі ақшаны өзің эле шығарып қой. Ал ақша сен үшін чепухада. Эмнеге мен жалғыз шығаршым керек? Жемне? Ене мен толық мүчелі қылып сілерді жарты қылып төреді өлі. Давай чоғы шығарамыз. Uğullarım, makaslerden, eş nerselerden gereki yok. Makaslerden, ciru sözünür
баары болмок. Силер мирез экенсиңер. Бир эненин сүтүн эмген балдар силердей болобу. Болгон үмүтүм, жашоом силер элеңер. Эми силерден көтөрүм жок. Үмүтүм үзүлдү. Жашоом бүттү. Эне, сен кызык экенсиң да. Ой, жашай бер каалашынча. Сенен ким өмүр талашып атат, ким жашоо талашып атат. Өмүрүм өттү. Жашай бер каалашынча. Сенен бирөө өмүр талашып атат. Кандай актриса? Жок дегенде өлүп баратканда балдарына тийишпей өлбөйбү. Ошону айтпайсызбы? Жок деген өлөрүнө нормально сүйлөбөйбү? Бул кемпир өлбөйт, бул көпкө жашайт. Бул биздин баарыбыздын түбүбүзгө жетип анан өлөт. Бул чекебизге чыккан чыйккан болот. Мира. Бас кеттик. Энеме жакпай калдык окшойт. Токтогула, мен деле силер менен. Энемизди жактырбаса, жалакан жайып атасын бербесе. Кеттик. Бул жерде турганга эч. Эне дейм. Эне. Энеке бай жан дүйнөң гана түшүп үлүккө. Катыгына үзүлбөй гана келчү үмүткө. Энеке бай жыргалың гана көрбөй жашоонун. Катыгына бир жаның гана өттү бүттү. Энеке бай алпештеп гана бактың балдарды. Катыгына аяна гана турган жан барбы? Энеке бай акылсыз гана өскөн балдарың. Катыгына тарттырды гана далай азапты. Энеке бай жаралдың гана неге жалганга. Энеке бай сырыңды гана ичке катасың. Катыгына зымырап гана уктап жатасың. Энеке бай алтындай гана сиздей инсанды. Караңгына издесек гана кайдан табылат. Мирсен байке, көп капа болбоңузчу. Энем сизди аябай күттү. Кечээ төшөгүн жыйнап жатып, сиздин сүрөтүңүздү жаздыгынын астынан таптык. Мүмкүн сиз жанында болсоңуз, энем такыр оорубайт беле? Мен алыс жакта жүрүп эч нерсе билген жокмун. Байкуш энемдин кыйналып азап чеккенин билсем, эбагыл учуп келбейт белем. Ооруп жатат деп кабар берип коюшсам. Бул деме. Анча кайгыра бербей. Өлөр киши өлдү да. Карган кишиге анчалык кайгырбаш керек. Эч келе кайгыра бербей. Андан көрө азыраак аларың келет. Чого туруп кеңешкиле. Эшикте эл, куда сөөк, жек жаатыңар келип күтүп калышты. Эмне коет, эмне соет деп. Кандайча эмне соет? Кечээ эле карашына деп бир уй сойдук элекко. Эмне ал аздык кылабы? Сен эмнени билесиң?
Мындайда эч нерсени аябаш керек. Эми түштөн кийин эсиңерге келдиби? Чоң энем тирүү кезинде акчаңарды аябасаңар, мүмкүн дагы жашайт беле? Түшүнгөн жок. Эмне дейсиң? Кыз оозуңа карап сүйлөчү. Жап-жаш туруп калп айтпай. Атыр. На кызыңды бул жерден алып кетчи. Улуу кишилер сүйлөшүп атканда сөзүбүзгө кийлигишпесин. Сөзүнүн баары тикенектим эле. Мен эми сиздин көзүңүзгө таптакыр көрүнбөймүн. Бирок сиз өтө эле эки жүздүсүз. Эгерде адамдын баары сиздей болсо, анда точно көп жашамак. Уктуңбу бузулган кызыңдын сүйлөгөнүн? Ай жеңе, мен кызымдын бузулганын каяктан көрдүң эле? Ай менин кызымды коюп, сыртта турган өзүңдү орусча алыш, ненормальный кыздарыңды жакшыраак кылып тарбиялап албайсыңбы? Сен качантан бери мен менен каяш айтышып калдың эле я? Мына дубалга илери эчтекең жок. Бир кесим наның жок. Ай мен түнү менен барып мына килемди, штордуму, паластын баарын алып келдим го я. Абериңди чаптым го. Же калыппы? Жеңе суранам, урушпагылачы. Энемдин көзү тирүү кезинде сыйлабасак да арбагын сыйлайлы. Апе, ай уул. Сагандай ушакты ким айтып жүрөт я? Ай керек болсо энеңди мына мен баккам. Кенедей баладай кылып буламак жасап берип. Мына моулар карабай бакпай коюшкан. Эми мага түштөн келип ашып эле чүпүрөк чапырактар мо күбө жүргөн килемдер мага колго кылышат. Алып кет килемдериңди. Алып кетсе алып кетем. Азыр Азизди чакырам дагы бүт баарын сыйрытып кетем. Тажадым ушундай ненормальный делбеден. Ай жеңе, чаптырып кайда? Ишиң болбосун. Мени коюп тиги дел баягыңды башкарып алчы. Мира, сага эмне болду? Жүрөгүң уруп атабы? Дары берейинби? Болду жетишет. Өзүңөр баш, өзүңөр төш, өзүңөр бут болуп алгыла. Мен кечеки келген келинге кемсингенде алым жок. Жеңе, улугуң келип калыптыр. Тиги боз үйүн жанар бир өңүрөй ыйлап кетчи. Кайненесине катуу кайгырган келин экен деп биздин эл сага ыраазы болуп калсын. Азиз, бас килемдерди жыйна. Идиш аяктарды жыйна. Эмне болсо ошо болсун булар. Жеңе, сөөк үйдөн чыккан чанчамды ачуу калдырып айлап коюңузчу. Азыр эл келет. Андан көрө бизге баш көз болуп тиги кепинине кийимине канча кетет ошолорду эсептеп бериңиз. Айтпадым беле. Менсиз булардын иши бүтпөйт. Келин. Энемдин кийимдерин көргөз мага. Сен барып темчтарын чакырбайсың, коро жайды карачы. Азыр эл келет. Карачы чачылып жаткан. Тазалаш керек мына иретке келтир. Ассаламу алейкум. Келесиң. Салам алейкум, ата кандайсыз? Арса кайрылуу орус. Салам алейкум. Ey akmak. Бүгүнчө арагыңды токтото турсаң эмне болот эле? Тетиги балдарың ушунчалык сени сыйласа. Келип бул жерде бир аз жардам берсе болбойт беле? Түштөн кирип кыйын болуп алачы. Ал мен тең туштарым. Кыйраттагыр. Мындан башка байкуш энемдин кийимдери жокпу? Апырай, мен эмне төркүнүмө берип жатат дейсиңер? Болгону ушул. Басам оякта да бир көйнөгү бар. Муну байкуш энем өлгөнчө жонунан чүргөн жок. Ушас. Көрдүңбү энемди кандай багышкан? Эл оозунда элек жок деген чын. Жана ич агарын артып аткан келиндер энекеңер ачкачылыктан өлдү дегенде ишенген эмесмин. Азыр көрүп, точно көзүм жетип атат. Ажаң катын,
Аузыңа қарап сөйле. Аябайлай күйімді кесің. Эмне үчүн энемди өзүң баккан жоксуң? Керек болса сен чояктап, эле менен саламдашкандан жиркенче эмес белең. Азиз, иниңден оозун жаппасаң, азыр точно уксус ичип өлөм. Чыгып кетчи бул жерден. Эжеңе. Калачу калдырып бербеңиз, айтпадым беле. Андан көрө базарга барыңыз. Тиги энеме керектүүлөрдүн баарын алыңыз. Жакшы пальтодан бирди алсаңыз, жыртышка эмне аласыз? Чоңдорго тукабадан. Жөнөкөй адамдарга чит болобу? Болот го. Эки ором алсам жетеби? Жетет. Баса унут элек да. Чоңдор үчүн жакшыраактан он карап калыңыз. Элге мындай эле беребиз. Жөнөкөй эле. Бул үйдө бир гана бизнесмен уул түшүнүктүү адам да. Чыга бересизби иште шофёрум кетип калды. Сен аябайбыз деп сүйлөшкөндөн кийин 2 жыл каздык кылат. Ошону айтып атпайм. Үчтү союш керек, соого тиет. Жок, мен каршымын. Бекер ысырап кылуу болбогон нерсе. Эмес сен.
Біз жасағанымызға ел разы болушат. Біздің мына қылғанымызды көпке сүйіш. Түштен кейін қалчамағана не бар? Маға десегер енем не істерген алтынан қойсын ғада. Енем әмі келіп. Емесі бар екен. Керек пе? Алтын күмбез тұрғызамыз. Сені бізді сұратыппен қойып тұр. Бар ес алшы. Ұлан біреуге келіп тұрып, көңіл айтып арақ көселік ішіп отырсың да біз атқарсың. Біз туят қылып. Ошончолук эле кыйын болсо кошпойсуң кошумчаңды. Мен эмнемди кошоюн? Эч нерсем жок. Аябай керек болсо, мына мени саткыла. Сендей алкаштыгым алат. Мени саткыла деп койбодумуш бу. Ай келин, сен деги күйөөңө көз саласыңбы? Өтөк көз достор келсе эле үйдүн артына чуркайт, мурдун кызартып. Бизди сыйлабасаң дагы, Арбатты сыйлабайсыңарбы? Басчы. Дүгөрөйүн алкаш. Өмүр бою сен үчүн кагуу жеп жүрүп өткөм го. Ай, байбиче айтчы. Ал бөтөлкөш достор эмес. Алар көңүл айткан адамдар. Бир үйдөн бир сасыткы чыгат деген ушу да. Сен көп кейбей эле кой. Атай, менин шефим баш болуп 40 киши келишиптир. Билесиң да алар мындайга жеген ичкени гана келишет. Ошон үчүн чоңдор отурган үйлөргө мен тың келиндерди командир кылып койбодум. Мен иштеген жер менен 60 киши келиптир. Айыл дегениң эмне? Ичип жегени гана келишет. Биздин куртай экенибизди билишет. Эл деле билет, кайдан май жыттанып турган. Сен эмеле үңкүйүп отурасың? Сүйлөбөйсүңбү? Сенде дагы бир башкача ой бардыр. Айт. Демек энемдин айтылбай калган арман өзү менен кошо кеткен турбай. Балдардын бири да жакшылыгын көрбөй, жашоого умсунуп кетти. Чилистен. Сен түштөн кийин келип алып катындарча кошпой эле кой. Энем жан алакетке түшүп, чабалакта аткан десең кайттыр. Мына биз турдук го. Оозуна кашык менен суу тамызып май жалатып. Түнкү уйкуну, түшкү тамакты унутуп. Түштөн кийин келип алып бизге келсең дейсиң. Энемди сен эле сүйүп, бизден де таш бор деп ойлойсуң. Кудай деп алдында турбадыкпы? Көзүн жумганча. Бизге разычылыгын айтып, батасын берип кете берди, өзү калаган бейишине. Ошентип энекембизди көктөн карап турат. Куда сөйөктү, жекжаапты, элди кандай узатарыбызды. Бакандай 4 эркек болсо. Анан бир уйсой зак. Алаканыбызды жайып жалдырап турсак, энекебизге ким келет топурак салган. Сен ошолордун бардыгын ойлондуңбу? Давай андан көрө кошумчаң кош. Ошентип энем тиги дүйнөгө кетти. Бирок анын өмүрүнүн жарымын биз жебедикпи. Энем 80ге чыгып өлдү. Эгер билсең, ал 80ге чыгып өлгөндөр аз. 40ка чыкпай эле кырылып атпайбызбы? Тиги инфаркт болуп, же болбосо бири-бирибизди көрө албай, мээбизге кан тамып кетип. Ага караганда энебиз шейит кетти. 3 караны союп, карашын той кылуунун эмне кажети бар? Аймерсен, эми биз сага кандай түшүндүрөбүз? Элдин салтын аттаган бул Кудайга каршы чыккандык дейт. Эмне, ошо салтты биз ойлоп табаппызбы? Бул заманында эч кимдин эле чачылгысы келбейт. Жамандыкка барганда эмне сойду экен, эмне койду экен деп аңдыганы келишет. Эт аңдышып. Кыргыздар эмне болуп баратабыз? Пейлибиз тарып баратат, ниетибиз карарып. Эл жакырчылыктын жетпеген жашоонун көптөгөн проблемалардын курчоосунда жашап атса деле, ата-бабабыздан калган салтка каршы чыгып сен эч нерсе кыла албайсың. Колуңан эч нерсе келбейт. Андан көрө айтпайсың кошумчамды кошо албайм деп. Биздин деле дараметибиз жетет, энекебизди азектеп алышкан. Кеп башка да. Кеп тирүү кезинде адамдын кадырына жетпей, өлгөндөн кийин ыйык көрүп, арбагына сыйынып калуу бул күлкү, келерилик көрүнүш.
Экинчиден ачылып-чачылып, элдин көзүнө көрүнөйүн деген адамдар. Мен деген. Ошондой дечи. Сендей мерез иниден түңүлдүк. Жүргөн. Ай, бизнесмен ол. Сен заказыңдын барын аткардың. Болдем кайгыра бербей. Андан көрө бирибизге көңүл айтып дегендей, белди бекен бууп, алтындай энебизди жакшылап узатып алалы. Демек, бардык бизге кеңешкендей болсун. Элда күтүп калды окшойт. Сен деген мен шефим отурган үйдү. Өзүң баш көз болсоң, жакшылап кара. Макул. Эл демекчи. Мүшөк боорсокторду, коробка печеньяларды, конфеттердин бардыгын тең бир заматта жеп коюшпадыбы? Энекебиз өлбөгөндө элдин убалына калмак окшойбуз. Мейлиси, жешсин, көздөн чыкканча жей берсин. Ишигизге соо тийсе болду. Бир туган сөйрөйлөр. Көрүк аскан жигиттер бунт чыгарып жашат. Жана мен 5 бутылка самогон берейин десе болбогойдуңар беле? Мына көрдү чала казып жетип келишиптир. Кен келес. Сен ошолорго баш көз болбой эмне кылып жүрөсүң сен? Илгетсинчи сен менен анан сүйлөшөйүн. Атай, сөбөк чыгарма азыр эле убакыт калды. Дале көрүк азырып элек. Сиз жанагы мен айткандарды иш жүзүнө ашыра бериңиз. А мен тиги көрчүлөр менен өзүм сүйлөшөйүн. Антпесе болбой калат. Ошол заматта айтпайт белең, арык чыгып калды бир жылкы. Кандай кылабыз муну деп. Бирдеме кылат элек. Эми ал сиздин алып келгениңизди алып барып. Көп кыйын болбой калачы. Эне, малды билип коюп коюң. Болгондо эмес. Атай,
Телефон чалып атам, алып койбойсуңбу? Софа. Эртеден бери чалып атам. Сен кайдан? Софа, сен. Сен жана калжыган катының мага телефон чалып алып, атай өлдү деп жүрөгүмдү түшүрдү. Дагы жакшы сен өлбөй. Жана карган кемпирдин өлгөнү. Болду. Эми тааныш ol. Бул менин аягым Софа. Булар менин бир туугандарым, агам, энем. Мен жүрөм калган. Шашпай сүйлөшөм. Эркек сөйлөлөр. Эшке чыгып өкүрүп турбайсыңарбы? Мен кечке өкүрүп, эсим болуп тамагым урап калды. Жок деген өчүрүктөш өкүрүп турам. Же мени эшек деп ойлойсуңарбы? Күнү түн өкүргөн. Эшек эмес, сен кимсиң анан? Энем өкүрбөгөндө кимге өкүрөсүң? Көрөт элем тетиги. Самогон саткан аялың өлсө, тамагың үзүлгөнчө өкүрбөксүң. Албетте. Мен өкүрө беремдичи. Бирок уят да. Силер үйгө кирип кетип жоксуңар. Бир чоёктогон боек бет аялдын артынан жүгүп жүрөсүңөр. Мурун болсо мейли. А бирок энем сөгү жерге коюла элек. Силер акмаксыңар. Мересиңер. Бул үйдө менден башка эмне эркек жокпу. Акмак. Сен мен аялыма тийишкениңди токтот макулбу? Азыр мен сен деген болбосо. Халкым isteyiniz. Уят пайдагы бияка кел. Телефонуңду албайсың? Эми шарт ушундай. Эртеден бери чалып атасың моду. Анан да жанагы бомушту каяктан таап алгансыңар? Биринчи нормальный эле үйдө көрүнүш бар го. Салмасыңар. А булар жанагы өлгөн энеңердин эжелери го, Эй, оозуңа карап сүйлө. Эжекебей эле жап-жаш болуп турабыз. Жеңе. Мен тааныбасты сыйлап сен. Таанышып койгула, бул менин аялым Софа. 5-чиси го, жаңылышпасам. Көрө албай атасыңбы? 5-чи эмес, 1-чи жана акыркысын уктуңбу? Софа. Эми жеңе силер ашканага барып өзгөчө. Жүр, чай-пай ичип дегендей. Өзүңүз. 5-чиси деп жүрмүн. Көрсөт. 5-чиси. Ой, андай болмастан сөзүнү териге бересиң бе? Сүйлөй берет талар. Ким ал? Кимсин аялы? Азиздин аялы. Азиздин кайсы? Келиши менен таанышканыбыз үчүн. Энем бакыш жакшы эле жашады, 80ге чыкты. Биз да 80ге чыгалы келелик. Ай жеңе, мен аялым көрдүңүзбү? Сагынып кеттиң бе? Издеп көр, балким табарсың. Сенин аялың энемдин өлгөнүнө кайгырбай эле сүйүнгөндөн арактан ооз кошобой жүрдү. Жеңе, сүйлөйт десе эле сүйлөй бериш керек. Атыр. Атыр дайым бери чык. Тигил жакта биздин тең туштар бизге көңүл айтабыз деп очеретте тизилип турат. Көңүл деген кызыл гүл байбича, уктуңбу? Акча жок десе. Көңүлдүн балекетин алып бекенсиң. Жеңе, көңүлдүктү назик неме, морт. Сынып калса оңой менен оңолбойт. Кой. Мен боз үйдүн жанына барайын. Мен жок жымжырт болуп калды окшойт. Кыйрат. Сенсиз жашоо токтоп калганы турбайбы? Бар. Досым ай. Келе браттар алба. Bir өткөйдүм алып келдим эле. Көңүл айтып коёй деп досым ай. Бол батыраак кой, тияктан киши кара келип калды. Болсо да делдектөө батыраак баттагынчы. Энеңдин арты кайры болсун. Калганда той болсун. Мени. Жеңе, атаңды көргөн жоксузбу? Сарайдан карап көрсөң, боз жакта иши жок беле? Жок болчу. Көңүл айткан досум, алтынбай, ал ана, кел. Келе, энебиздин арты кайрылуу болсун,
Ата, жоқ дегенде бүгін ішпей қойып тұрсаңыз болады беле? Батырақ көрін. Жаман көріп алды. Неге маяқта ешкім жоқ қой? Астағфирулла, сөйгелер қаяқта? Ешкім көрінбейді я. Егер су құйыршы. Ешкім жоқ. Кел. Су құйырсын. Оң. Деді алып деп әкемес пе? Жүрсеңдер ошақ барып қазан-пазан жанына тұрып тұралым. Жүре тек қойып қазан-пазан жақта қарап тұралым. Деді Адылбек пе әкемес пе деді? Жүрсең? Жоқ, емес қой. Жүре ошақ баралым. Өзінің ішінде кемпірлер бар болды. Күлгічі. Eneke vay turmuşun gana boldu alamat ney. Katügün ay jaşuğu gana adam jaralat ney. Karangün ay imanın gana bolsun salamat ney. Ежем жакшы эле жүргөндөй болду эле, эмне ооруп атты эле эжең? Буйрук жазуучу экен да, эмне кылабыз эми. Алышкан оору алыптын да. Ичер суусу көрөр күнү бүтсө, Алла Таала акыры алыптын ап турбайбы. Мен жакында эле көргөндөй болдум эле, ооруп жаттым. Ооба, ооруп жүрчү. Эшке чыгып дайыма эки жакты карап, балдарын күтүп, үзүлбөгөн үмүтү бар эмеспи? Кантчынанан балдар деген жүрөктүн толтосу турбайбы? Төркүндөр жакшы эле келди. Төркүндөн бир иниси калган аялы менен ошол анан мындайраагага туугандары келишти. Дебир жыргаган жок ушул эжебиз. Жаштайынан күйөөсүнөн ажырап калды. Дебир эчтеке жыргаган жок деп алар да нааразы болуп турат. Бир жыл калып келиптир. Айтмакчы тиги төркүндөрү кантке менен жакшы жердин кызы эмес беле. Жылкысы деле арык экен. Арык экен жылкысы. Эми алар деген тиги эжебиз өлө коет деп ойлогон жок да балекетиң далайын. Эми колуна тийгенин алып келет да. Дагы ошо алып келген. Эмне болсо да арбак ыраазы болсун. Өстүрөм деп жүрүп эмне гана азапты тартпады. Куураган жеңемай. Ушул балдардын бирөөнүн да жыргалын көргөн жок. Бир баласы тияка окуп кетти. Ошол эле бир баласы кичине адам өңдүү экен. Тиги алкашын айтпай эле кой. Күндө эле ичип эле өз каражанын ойлоп эле жана катымы самогон тартат. Ошо самогонго көчөгө жылмаңдап басса кыйын баса. Элдин баарын чогултуп келип эптеп самогонун өткөрөйүн деп өткөрөт. Анан эле ичип алып эле анан үйгө жеген байкушка ызы чуу салып эле анан тынчтык бербей эле куураган жеген бешке чыгып алып. Кызы бар беле? Эл караган бети жер карап калды. Кызы жок. 4 эркек эле баласы бар. Кызы жок, азаптын баары ошондо болуп атпайбы? Кызы жок болуп атат. Аттың кызы болгондо ушунчалык азап тарттырып 4 эркектен бир кыз өтөт эле да. Жуунтуп тазалантат эле, келиндери жуунтуп тазалантмак түгүл. Тиги карагысы да келген жок. İman salamat olsun. İşte 80'den bakım 80 жақсы 80-70 жақсы. Бүлдіркен ашақ десін. Беш айтуыңда. Бүлдіркен еш, босаға берген еш. Мояқта жақсы өседі. Бар жақта істейді. Бұл айдықтар айдыда тұрбай. Ауышқас келем ұрын қаза болса. Bismillah. Sökçüy turan ayallar alayır bugün. Kelle, daratыңарды алдыңар mı? Kelle. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Başın. Cengi başın karmağınız. Çaçın ekiге bölölü. Bir canın karmağınız. Cengi. Ekiге böl. Ayağına çeyin, çaçın uçuna çeyin cuyulu. Kulakların. Vurdum. Anan emi cengi çaçın bir jolu koltuğuna kısıp keteli. Çaçın uçuna çeyin cuyulu. Kalk. Beri odarsan. Beri odar. Odardın dalısın. Dalısın. Siz karmat kurunuz, men dalısın joyun.
As-salatu janaza. Урматтуу момун мусулмандар, жаназага туруңуздар. Ар бир мусулман баласы үчүн жаназага туруш фарз. Жаназага тургула, урматтуу жамаат. Бери жакын туруңуздар. Бул дүйнөдө шаштыра турган 3 нерсе бар. Качан пенде көзү өткөндө акыретке көмгөнгө шашкыла дейт. Качан карыз алган болсоңор, ошону бергенге шашкыла деп айтат. Жана качан бойго жеткен кызыңар колуңарда турса, ошону күйөөгө бергенге шаштыргыла дейт. Ошол шаштыра турган нерсенин биринчиси, адам качан көз өткөн болсо, аны акыретке беришке шашыш керек. Алы кызы үпөленебиз. Бул дүйнөдөн кимдин аласасы болсо, кимге бересеси болсо, такташып алыш керек. Апабыздын бул дүйнөдө карыздары болсо, бересиңби? Берем. Апабыздын бул дүйнөдө карыздар болсо, бересиңби? Берем. Апабыздын бул дүйнөдө бирөөгө карыздар болсо, бересиңби? Берем. Апабыздын бул дүйнөдө кимден карызы болсо, уулу бирсенден аласыңар. Бисмилlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah. Estağfirullah, 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 Allahümme ente selam ve minke selam, tebarek teala teazel celal vel ikram. Amin ya Rabbi. Allahu Akbar. Ana jigitler götürgüle gittik. Tezden götür. Her жағынан ақ көтінен de götürіңіздер. Götürіңіздер. Қолдан ал. Tezden götürіңіздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده صلي على رسوله الكريم يا رب العالمين يا رب العالمين бардык мактоо өзүңө болсун пайгамбарыбызга саламдар жана салаваттар болсун урматтуу эл журтум бул дүйнөгө Аллах субхан таала 18 000 аламды жаратты 18 000 аламдын ичинде сиз менен бизди жана көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн нерсенин бардыгын жаратты жана ошол бардык жаратылган нерсесинде бардыгына бир максат койду Аллах субхан таала максаты жок эч бир нерсени жараткан жок эмне жараткан болсо бардыгынын өзүнүн максаты бар бардыгы өз максатын аткарып жатат бул ааламдагы 18 000 аалам бардыгы өз максатын аткарып жатат урматтуу жамаат жамаат Аллах субхана таала сиз менен бизди жаратышта максат бир гана максат өзүнө ибадат кылыш гана максатта сиз менен биз шүгүр айталык Аллах субхана таала сиз менен бизди ушундай жаратып койгонуна бүткүл мусулмандардын арасына жана мусулмандардын коомунун арасына жаратып койгонуна шүгүр айталык сиз менен бизди Аллах субхана таала мусулман кылып жана анын ичинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү кылып койгонуна көптөгөн шүгүрлөрдү айталык Аллах субхана таала сиз менен бизге өкүм берип жатат мусулман болушта 5 фарз бар 5 фарзды аткарсак гана толук мусулман болот экенбиз биринчи пенде ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деп келмеге шахадат келмеге күбөлөгөтү экинчи намаз окушу үчүнчү орозо кармашы төртүнчү закат бериши бешинчи ажылыкка барышы 5 фарз бар урматтуу жамаат ушул 5 фарзды аткарган болсок толук мусулман болобуз бул дүйнөдө бир гана Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн Аллах таала кайсыл максатта жараткан болсо ошол максатта жашоочту ар бирибизге Аллах таала насип кылган болсун биз конокпуз бул жашоого бир келген кетериңди такыр ойго илбеген өмүрүң өтө берет бар калбасаң нерсе бар тагдыр деген тил билбеген биз тамчыбыз жан сыяктуу жерге түшкөн өмүрүбүз аз экенин түшүнбөгөн жылмайып күлүп карап жүрүп эле канчасы жер астына сиңип бүткөн өр менен
эл журтума бир кайрылам, ыйманга кел, бир гана дин бакыт ачкан. Улуусу бүгүнкү күн эртеңкиден, ибадат кыл, сен пендесиң жашап турган. Бул биздин энекебиздин кийими го, Сонун кийимдер экен. Эми сонун пальто экен, Мага жарашат бекен? Так эле менин размерим экен, чеч алды пальтону. Булар деген куда сөөктөргө. Чечпей койсом эмне кыла аласың? Мен бул пальтону өлсөм да үстүмөн чечпейм. И вообще-то акым бар. Анткени менин күйөөм кошумчаны көп кошуптур. Эмне? А биздин кошумчабыз силердин көзүңөргө көрүнбөй калдыбы? Чечтеп атам алдыгы пальтону. Маймылдын эле өзү болуп калат экенсиң. Делбекан. Кызарган чаян. А эмне кылып аласың? Керек болсо мен мону да алып алышым мүмкүн. Мону да алып алышым мүмкүн. Мону. Алып келчи. Булар сеники эмес. Эмне болуп атасың? Меники. Чечтеп атам. Чечпей койсом эмне кылып аласың? Чечтеп атам. Эмне кылып аласың? Пальто меники. Чечпей койсом эмне? Эй, силер эмне болду? Пальто меники. Ал жары. Қалды? Айбандар! Enемdi söğüne alıp çıkıştı. Enem de eli özü görünmeyi oldu. Asleri kadınlarımın içi bilek dalaşıp şerimende anam oldular. Bir sen söğüp başına canınız durup canınız toprak salığanı gitti. Annem boşanmaz olup kaldı. Geçin eneke. Eneke beni geçin ene beni geçin beni itmalı eneke. Enekeme ayaktıp nöşerey uyvaybın Katügün ay Kudayım gana versin genbeyiş Eneke ayaktında gana kalgan el jurtun Tügün ay imanın gana bolsun salamat Arağımda enekeme yazımdan çıkan ay gök tütün Enekeme beylikten ay nur bolsun Enekeme gözümden çıkan ay ıslık caşı
Жөніне. Таладан таш теріп келгенсіп жатасың өттім әлі. Құрасың ғой, ей. Емне жатасың деп отам мен саға? Оттатасың ба? Түмен енесін төшегіне жата қалғанға дейін. Емне, енемді сағынып кеттің бе? Түкірейін.
Tarbiya bardığına birдей берем. 10 bala bolsun bağat ata ene, a bирок ошолону biri kişi bağışpayt ата энени эминеген. A bирок ошолону biri kişi bağışpayt ата энени эминеген. Kol sozup bir kezderde kele bir karmatmağa özün jebe degenler bor götürüp üjay kütse unutat ata enesin eminegen. Degenler bor götürüp üjay kütse unutat ata enesin eminegen.
адамдык сапатыңды тилеп келген. Ай ушу адам болуп кетсинчи деп